Ассаламу алейкум барыңыздарга. Мурда TikTok Free боюнча канча акча табат экенин тарткам, кантип кошот аккаунтту. Эми ошонун акчасын чыгарганын тартам. Ошондой эле подписация кылып, лайк басып эле акча чогулту беребиз. 500 болгондо чыгат WebMoney кошелокко. Мына 500 монета болгон. Ошону азыр чыгарабыз. Көп акча табам десеңиздер, көп аккаунтту кошо алсаңыздар болот. 10дон ашык деле Telegram кошуп алып, анан вывод дегенге киребиз. 3 сызыкты басып, вывод дегенди басып, мына 500 болгондо чыгат. WebMoneyге чыгарабыз. Кивиге чыгарабыз деп ойлоп атасыздар, бирок Кивиде партнерский ссылка менен адамдар кирип, ошого катталса гана түшөт да. А WebMoneyден өзүңүздөр топтогон монета түшөт. Мисалы, WebMoney кошелегиңизди ачып, формальный аттестат алышыңыздар керек. Верификациядан өтүп, анан ушундай Z деген кошелекту алып, номери менен бул жерде көрсөтүп атат го, мисалы катары. Ошондой коебуз. Анан 500 ровно кылып жазабыз, канча бар болсо ошону 500 же 600 ушундай кылып. Анан вывести средств дегенди басабыз. Эми бул 72 сааттын ичинде түшөт деп жазылып жүрөт. Азыр 72 саатты күтпөй, негизи 72 сааттан да көп өтүп кетет болуш керек. Ар кандай түшөт, бирок акчасы чыгат. WebMoneyге түшүп калат. Мына бул жер 72 деп турат. 100 монета 25 рубль болот. Азыр менде WebMoneyде акча бар, ушундай TikTok Free'ден которгон. Мына ошону чыгарайын азыр. Формальный аттестатыбыз болуш керек. Ал үчүн эгер аттестат ала элек болсоңуз, настройкага киресиз. Аккаунт дегенге кирип, аттестат деген жерге толтуруп чыгасыз паспорт данные менен. Паспорт деле керек болду. Анан бул жактан ылдыйда дагы фотография документов деп турат го, мына ушул жакты да толтуруп коебуз. Негизи меники видеом өтпөй калган, бирок ушул менен деле видео өтпөсө деле чыгат экен акча. Азыр чыгарабыз. Мына 3.11 центти чыгарабыз. Ошол үчүн обменять средств дегенди басып, биткоинга же болбосо биткоин кешке алмаштырып, Payeer'ге которуп чыгарабыз. Ал үчүн бизде плюсту басабыз. Жок, бул жер эмес, ал жерде карта кошелек дегенди плюсту басып, счет кошелек ачабыз. Создать кошелек дегенди басып, биткоин кеш деп эң биринчи турат. VMH дейби? Эквивалент. Ошол биткоин кеш. Мынакей. Окей деп басып коесуздар, биткоин кошелек ачылып калат. Формальный аттестат алгандарга гана ачылат болуш керек бул. Мынакей кошулду. Эми ушуну алмаштырабыз. Биринчи VMZ дегенди биткоин кешке алмаштырып алабыз. Ал үчүн пополнить деген жанында стрелканы бассак, обменять деп чыгат, ошону басабыз. Полный монетаны алмаштырып салабыз. Z деп турат го, ошону VMZ-ны кайсыда акча бар болсо ошону алмаштырабыз. Мынакей. Ушунда ушул биткоин кешке алмаштырабыз. Карап алыңыздар, VMH деп турат. Ошону мынакей VMZ деп бул жерге полный жаздым. VMH бул жерде H X эмес, H'ны туура тандаңыздар. Мына биткоин кештики ушундай. Окей. Которулду мына. Которулду. Мынакей. Биткоин кешке түштү. Эми биткоин кешти Payeer'ге чыгарам. Перевести дегенди басам, анан на биткоин адрес деп турат го, ошону басып туруп, Payeer'ден адрес алып келем. Payeer'ден ылдыйда турат биткоин кеш Б деп жашыл. Мына ошону пополнить дегенди бассам, алдыйда адрес турат, копировать адрес дегенди басам. Минимальный 001. Аз болсо чыкпайт, $1 өйдө болуш керек. Мынакей, адрести алып келдим бул жерге, продолжить дегенди басам. Загрузка болуп атат.
продолжить дегенди бастым. Анан комиссия алат экен. Ошого комиссияны кемитип туруп жазып коюш керек. 554 деп турат го, мына ошону 540 кылып туруп жазыш керек. 540. Ошондо толук которулат. Ага чейин которулбайт экен. Мынакей. Окей деп бастым. Мына сообщение да келди. Эми оплатить дегенди басып коем. Далее. Пин коду сурайт экен. Пин кодду ачтым. Мына 0 болду. Которулду. Эми Payer кошелёбузда келип калат. 1-2 сааттын ичинде келет. Мына бул жерде 0 болуп турат. Эми Payer'ге кирейин. Бул жака түшүп калат. Азырынча жок. Мынакей бул жак 0. Историяны көрсөтөйүн. Мына историяда жок. Мына түштү уже. Канча өттү. Аз эле убакыт өттү. Мына келди деп түштү, бирок толук түшө элек. Мына 1 сааттын ичинде түшүп калды. 1 сааттан ашык өттү. Мына түштү. Биткоин жана биткоин кеш түштү. Мына 34.000 беле. Мына түштү. Эми буну алмаштырабыз. Мына историяда да түштү. Эми баланс дегенге кирип, биткоин кешке кирип, обменять средств дегенди басып, рубльга которуп алабыз. Баланс дегенди бассак, полный өзү чыгып калат. Анан долларды берип атат. Биз бул жерден рубльди тандап алабыз. 191 рубль болот экен. Обменять кылабыз. Мынакей бүттү. Алмашылды. Эми баланс дегенге кирели. Мынакей рубльга кошулуп калды. Жана 500 бир нерсе болчу, эми 692 болуп калды. Эми бул рубльдарды перевести средств деп кивиге чыгарып, кивиден картага, эл картка номерге чыгарып алсак болот. Же болбосо биткоинго. Же болбосо эгер киви жок болсо, Payer'ге мага которсоңуздар, мен чыгарып берем.